бардык багыттар боюнча аракет кылып атабыз, дагы иштейбиз. Дагы сиздердин кеңештериңизди берсеңиздер, бардыгын ишке ашырабыз. Надира Сынташевна, бул жерде кеңеш бере турган, ушул билим берүү жаатында кеңеш бере турган сиздер, биз эмеспиз. Биз мыйзам жагынан жардам бере алабыз. Эгерде сиздерге мыйзам жактан жардам керек болсо, ушул толуктоолор керек болсо, мындай мыйзам керек болуп атат. Мисалы, ата-энелердин ушул жоопкерчилигин күчөтүшүбүз керек. Ата-энелер ушундай биздин мисалы мугалимдер чакырганда келбей жатышат, ушул ата-энелерге чараларды күчөтүшүбүз керек деген сунуш болсо, сиздерден сунуш. Ошондо биз жардам бере алабыз. Бирок ушул жактан сиздер жумушуңуздарды күчөтүшүңүздөр керек. Бул өтө маанилүү. Ошол эле учурда мисалы ушул биздин мурун мисалы азыр психологдор боюнча айтып кеттиңиз. Ар бир мектепте психологду камсыздап бере аласыздарбы? Тревожный кнопка бул жакшы, бирок мисалы 13-чү мектепти алалы. Ошол жерде бир баланы уур токмокко калдырып, анан мындай профилактический разговор болду, бирок башка жерге эч кандай перевод болгон жок. Анан башка балдар коркот экен, аларга да кысым болот экен. Анан каяка барат балдар? Ата-энесине айтат, арызданышат, заявление жазылат, заявление жазылгандан кийин ал бала менен сүйлөшүүлөр жүргүзөт, ошо менен токтойт. Ооба, ал деле бала, ал менен иштеш керек, психологдор иштеш керек. Ошол эле учурда токмок жеген бала менен дагы иштеш керек. Анткени бул баланын жүрөгүндө коркунуч пайда болуп, кантип окуйт, кантип окууга көңүл бурат. Ушул балдар суицидке да жакын болушат, уур токмокко кабылган балдар. Ушуну алдын алуу бир жумуштарды жүргүзүш керек да. Ооба, Айсыл Турузбековна, туура айтып атасыз. Буга чейин дагы бир сунуш менен кайрылдык. Азыр социалдык миграция министрлиги ушу менен алектенип атат. Анан сиздерден дагы колдоо сурайбыз. Жанагы миграцияга чыгып баратканда ата-энелер көпчүлүк учурда баягы алыскы туугандарына, анан улгайып калган баягы өзүнүн ата-энелерине таштап кетип атат да балдарды. Алар болсо баягы балага анча мындай көзөмөл жүргүзүп, же болбосо тарбия бере албай жатат. Ошол жагынан жанагы миграцияга чыгаардын алдында баягы толук кандуу жоопкерчилик ала турган жакын туугандарына таштаса деп атабыз да, ошол биринчи сунушубуз. Анан кийинкиси, сиз туура айтып атасыз, бул жанагы балдар боюнча комиссия бар. Анан ошону дагы азыркы учурда аябай катуу сынга алдык, өзүбүз. Мындай формалдуу түрдө иштебеңиздер. Ар бир балага индивидуалдуу жекече мамиле кылыңыздар. Жанагындай түшүндүрүү иштерин жүргүзүп коюп эле андан ары таштап койбоңуздар. Мисалы, кээ бирөөнө коштоо көп убакытка чейин керек болот. Кээ бирөөнө коштоо ооба баягы убактылуу эле керек болот деп атабыз. Ооба, Айсыл Турузбековна. Сөзсүз түрдө психологдорду көбөйтүш керек. Биз дайыма психологдор боюнча кечирим сурайм, айтпай калыптырмын аны. Психологдордун штаттары боюнча бир нече жолу финансы министрлигине кайрылдык. Азыркы учурда тилекке каршы Бишкекте эле бар да психологдун штаттары. Бишкектин мэриясынын бюджети тарабынан каржыланат. Ал эми бүт республикабызда жок. Анан муну эч качан баягы финансы министрлигине кайрылбай койбойбуз. Жылына эле кайрылып атабыз. Анан каржылоо булактары аныкталса эле биз муну чечип беребиз деп эле жатат. Мындай кылбайлы, Надира Сынташевна, ушул психологдор боюнча бизге да кайрылыңыздар, биз бюджетти кабыл алабыз, ошону дагы киргизип коюшубуз керек. Сөзсүз түрдө жок дегенде 26-жылдан баштап канча акча каражат керек. Эгерде ар бир мектепке болбосо дагы жок дегенде ар бир районго бөлөлү. Сөзсүз түрдө рай администрацияларда бирден психолог болуш керек, жок дегенде. Бирок ошол эле учурда мисалы телефон доверия деген барго, ошол жерде психологдор жооп беришет. Ошол психологдордун зарплатасы болгону 17 000. Ал жерге эч ким баргысы жок. Ушул маселени сөзсүз түрдө көтөрүшүбүз керек. Алардын зарплатасын көтөрүшүбүз керек. Психологда ушул азыркы мисалы Бишкекте иштеген, акимияттардын алдында иштеген психологдордун зарплатасы 15 000. Кайсы өзүн сыйлаган жана жакшы иштеген психолог 15 000 макул болот. Эч качан макул болбойт. Ошол үчүн сапаттуу психолог болуш үчүн сөзсүз түрдө айлык акысын биринчи карап көтөрүп, анан гана алышыбыз керек да. Райондо болсо дагы көбүрөөк кылып, бирок сапаттуу кылыш керек. Ошол эле учурда сиз дайым айтасыз, телефон доверия
иштейт, кайрылса болот, бирок 17 миңге кайсы психолог керет. Анан ал жерге психологдарды таба албай жатышат. Анткени мындай зарплатага эч кимдин келгиси жок. Ушул маселени да карашыңыздар керек. Бизде бирдеме болгондо бардыгыбыз ызы чуу салып, сөзсүз түрдө бул маселени көтөрөбүз, комитетте болобу, жогорку кеңеште болобу, бирок чечкен жана ушул кадамдарга бара турган министрлик какой-то бир жумуш жасаш керек да. Көзгө көрүнүктүү, какой-то бир пайда алып келе турган коомчулукка. Адир Сынташевна, ушул Макул, Айсул Турузбековна, сиздерге да кайрылалы, айлык акысы менен кошо, көтөргөн боюнча. Өзгөчө психологдордун айлык акысы боюнча. Анан бала бакчалар боюнча маселе. Мага ушул аскерлер кайрылып атышат да. Сиздердин ушул бала бакчалар боюнча положенияңыздар бар. Ал жерде мисалы аскер, башка жерден перевод болсо эле, ошондо бала бакчага баласын орноштурса болот экен. А бирок мисалы Бишкекте иштейби же Токмокто иштейби, перевод болбосо эч кандай мындай прерогатива жок экен да, мындай айтканда артыкчылыктар жок экен. Биздин аскерлерге, ийим кызматкерлерине, балдарына сөзсүз түрдө ушул бала бакча маселесин чечип беришиңиздер керек. Алар да иштеш керек да, туурабы? Балдарын бала бакчага бериш керек. Биздин кызматкерлерибизге ушундай шартты сөзсүз түрдө түзүп беришибиз керек. Анан бир гана перевод болгон ушул аскерлерге мүмкүнчүлүк берилиптир, а перевод болбогондорго жок. Ошол жерден уруш талаш чыгат. Мыйзам өйдө турат, а положение ылдыйраак турат. А бирок положенияны биз аткарышыбыз керек. Министерство образованиядан проверка келгенде бизди сөзсүз түрдө ушул үчүн штраф салышат деп, көп директорлор биздин аскерлердин балдарын албайт экен. Бул маселенин дагы положенияга сөзсүз түрдө бала бакчаларга кабыл алуу, өзгөчө аскерлердин балдарын кабыл алуу маселесин карап чыгышыңыздар керек. Бул өтө маанилүү. Анан чындап эле ушул бала бакчанын директорлору менен сүйлөшсөм, чындап эле положениясында ушундай бар экен. Бир гана перевод болгон аскерлерге артыкчылыктар бар экен, башкаларга жок. Ошондуктан сөзсүз бул маселени да карашыңыздар керек. Анан буга чейин бул маселени да көтөргөм. Гимназия, кружоктор боюнча гимназиялар жоюлду, кружоктор жоюлду. Биздин балдар баягы эле телефон менен отуруп калышты. Кайсы себептен жана кантип ушул кайра биз мектептерге ушул кружокторду алып келишибиз керек, кайсы мыйзамга өзгөртүү киргизишибиз керек, балким гимназиянын статусун кайра алып келишибиз керек. Бирок ошол мурунтан эле кружоктор бар болгон мектептерден эмне үчүн жоюлуп кетти, эмне үчүн ушундай болуп кетти, жана алардын мисалы бюджети ушул бул жылга да каралган, жоюлганы менен эмне болуп атат, ал акчаны кайка кетирип атасыздар, эмне себептен жоюлуп кетти, ошону айтып бересизби? Айсул Турузбековна, аккредитациядан өтүп, анан мөөнөтү бүтө элек гимназия лицейлерге каржылоо ошондой эле берилип атат. Ал эми аккредитациядан өтүп, анан каржылоо жанагы аккредитация мөөнөтү бүткөндөргө гана баягы кадимки эле мектепке каралуучу иримдер калды. Бирок бир гана ушул гимназия лицейлердеги балдарга гана артыкчылык бербестен ар бир мектепте окуган ар бир балага ошондой мүмкүнчүлүк түзүлүш керек да. Анан ошон үчүн биз жаңы ушул моделге ошону баарын киргизип атабыз. Мисалы, кайсы кесипке багыт аласың, кандай сен өзүң жөндөмдүүлүгүң бар, ошо предпрофиль деп коебуз, ошол класстарга тиешелүү жанагы кошумчаларды киргизип атабыз. Анан жогорку класстарда болсо профилдик билим берүү. Бардыгыбыз эле бүт мындай универсал эмеспиз да. Ошон үчүн баягы жогорку класстарга барганда биз багыт боюнча өзүбүздү аныктап, анан баягы болочок кесибибизге өзүбүздү даярдашыбыз керек. Ал жерден дагы абдан тереңдетилген, окутулган жанагы өзүнүн профилдик багыттар болот, анан кадимки эле базовый багыттар болот. Ошондуктан биз азыр ойлоп атабыз, мындай гимназияда, лицейде гана окуган балдарга артыкчылык, анан өзүнчө мүмкүнчүлүк түзүлбөш керек, ар бир балага түзүш керек. Ошонун үстүндө иштеп жатабыз азыр. Надира Сынташевна, бул мүмкүнчүлүктөрдү сиздер алып койдуңуздар да. Балдар мурун ушул кружоктордо ар түрдүү өнүктүрүүгө мындай жол болчу да. Бул мисалы профориентация, бул таптакыр башка. Вы не путайте две разные вещи. Кружоктордо эмне бар болчу? Комуз, англис тил, бий,
ырдоо ушулардын баары бар болчу. А бүгүнкү күндө анын бардыгы жоюлду. Бул ар тараптуу өнүктүрүү, бул профориентацияга эч кандай эмеси жок, тиешеси жок. Бул ушул ИЗО ар тараптуу ушул труд бар болчу, өнүктүрүү, балдардын ар тараптуу өнүктүрүү. Бүгүнкү күндө ал жок болду. Ушул бул аккредитация сөзсүз керекпи ушул кружокторду кайра жандандырыш үчүн? Айсулу Туразбековна, мен бир эле багытты айттым, баягы кесип тандоону. Бирок сиз айтып аткан жанагы башка багыттар боюнча дагы ооба туура айтып атасыз. Эми болгон эле ушул гимназия, лицейге эмес, биз азыр баарына ошондой мүмкүнчүлүк берели деп атабыз. Жырсынташына, бирок сиз ошолорду көбөйткөндүн ордуна бардыгын бир моментте жоюп салдыңыздар. Бул туура эмес да. Сиз наоборот ушуларды примерге коюп караңыздарчы. Бул деген ар тараптуу өнүктүрүү, бул баланын келечегине жана анын ой жүгүрткүсүнө өтө чоң таасир тийгизе турган нерсе да. Анан гимназияларда, бир гана гимназияларда болбош керек деп, ал жерден жоюп салып, сиздер наоборот бүткүл республика боюнча жайылтылыш керек болчу алчы. А сиздер болсо бардыгын жоюп салдыңыздар. Анан бүгүнкү күндө эмне болуп атат? Ошол эле балдар тапкан нерсени, жасаган нерсесин таппай бейбаштыкка баратат. Бул бош убакыт, канча баланын бош убакыты бар болсо, ошону мурун ар тараптуу өнүктүрүү менен мындай алектенчү да. А бүгүнкү күндө ошолорду мектептин ичиндеги бүт кружокторду жоюп салганыңыз менен тилекке каршы бул балдардын убактысы бош болгону менен жаман нерсеге барып атышат. Жойбош керек болчу, буларды наоборот дагы каржылап, дагы мүмкүнчүлүк берип, дагы ачышыңыздар керек болчу. Азыр өзүңүз айтып атасыз, бул бир гана гимназияларга тандык болбош керек эле деп, лицей менен. Ал анда жайылтыңыз, башка мектептерди ачыңыз, ошол үлгү болсун деп. Досторду өнүктүрүңүз. Ушул дополнительный образовательный центрлерди өнүктүрүңүз. Бүгүнкү күндө ал жерде базалар старый, ушул оборудованиясы жок. Бүт получается материальный жабдуулар гана эмес, ушул зданиялары дагы аварийный абалда. Ошолорду өнүктүрүңүз. Эмне үчүн аларды өнүктүрбөй бардыгын жаап атасыздар? Туура айтып атасыз, Айсулу Туразбековна. Азыр ошонун үстүндө иштеп атабыз. Ошол иримдерди күчөтүп, мисалы мектеп лигасы сыяктуу футбол, баскетбол, волейбол жана башка иримдердин бардыгын кеңейтип күчөткөн үстүндө иштеп атабыз азыр. Иримдерге искусство дагы кириш керек да, бир гана спорт эмес. Анткени бир гана искусство балдардын аң сезиминде өзгөрткөнгө алып келет да. Бул өтө маанилүү. Анан Надир Сынташовна, чоң сураныч. Сиз мындай жооп бергендин мастери болуп калдыңыз да, бирок моюнга эч албай койдуңуздар да өзүңүздөрдүн күнөөлөрүңүздөрдү. Муну дагы тез арада кайра алып келишиңиздер керек. Ал үчүн мыйзам керек болсо, айтыңыз кандай мыйзамга кандай өзгөртүүлөрдү киргизиш керек. Анан дагы бир өтө маанилүү маселе көп балалуу үй бүлөлөрдүн балдары. Аларга кандай жеңилдиктер бар? Анан мага ушул Батыр эне кайрылды да. Менин кызым Арабаевада 2-нчи курста окуйт, эконом факта. Финансы кредит жагында. Контракт жарымы төлөнө элек болчу. Бүгүн бухучеттон модуль тапшырайын десе, контракт полный төлөгөндө эле тапшырат деп тапшыртпай коюптур. Кийинки жумада 8 март анда да тапшыра албайсыңар деп контракт полный төлөмөйүнчө баа койбойм. Бирок контракт төлөй албай жатып каяктагы кредит төлөйбүз деп. Билим берүү министрине сөзсүз түрдө ушул маселени жеткизиңиздерчи депчи. Биздин балдарыбыз ушул төлөй албаган учурда мүмкүнчүлүк берилиш керек да, туурабы? Жакшы окуган балдарга, батыр энелердин балдарына, бардык балдарыбызга ушул билим берүүнү, орто вуздарды окуганга мүмкүнчүлүк түзүп беришибиз керек. Баланын жылы бүтмөйүнчө кредитти төлөгөнгө мүмкүнчүлүк түзүлүш керек, туурабы? Ооба, Айсулу Туразбековна, көп балалуу үй бүлөлөр болгон эле арыз жазат. Ушундай көп балалуу үй бүлөбүз деп. Анан сөзсүз түрдө жанагы контрактына жеңилдиктер берилет да. Мен бул фамилиясын да сизден алып алайын азыр, эмеден Арабаев университетинде окуган студенттин. Анан байланышалы университет менен дароо.
эмнеге жеңилдик бербей, эмнеге убактысын бербей жатат жашынакай эле төлөгөнгө? Бул бардык биздин балдарыбызга таандык. Эмне үчүн анткени вузда окуп аткан балдарга окуганга толук кандуу шарт жана мүмкүнчүлүк түзүлүш керек. Окуп аткан балдарга бут тоспой контрактты мажбурлап төлөшүң керек дегендин ордуна жылдын аягына чейин мүмкүнчүлүк бергиле. Бөлүп төлөш керек. Өзгөчө мисалы эмне үчүн көп балалуу үй бүлөлөрдө мындай мүмкүнчүлүгү анча көп эмес. Анткени өз убагында төлөгөнгө мүмкүнчүлүктөр. Анткени эгерде 6-8 бала бар болсо, ар бирине контракт төлөп, бир нече студенттери бар, бир нече мектепте окуган балдары бар. Анан ошолор акчасын бөлүп ирет менен балдардын контракттарын төлөшөт, окутушат. Ошон үчүн мен ойлойм бардык балдарыбызга ушундай мындай мүмкүнчүлүк түзүп беришибиз керек. Жылдын аягына чейин контрактты жабууга. Анан ушинтип мажбурлап, кыйнап, уят кылып мындай болбош керек эч качан. Биздин балдар окуйм деген балдарды дагы шагын сындырбашыбыз керек.